Саламатсыздарбы? Мен аты-жөнүм Орузбекова Чынара. Мен Беси компаниясынын топ лидеримин. Сиздерге сон жаңылыгым бар. Караңыздар, биздин генеральный директор Беси компаниясынын Шустрова өзү бизге лично ушундай сон белегин берип турат. Бизге ар бирибизге открыточкада Беси компаниясынын лидерине деп фамилия аттыгыбызды жазып, сонун белегин тартуулап турат жана мындай сон бизге ар бирибизге белектерин тартуулаптыр. Бул өтө сонун, бул аябай сонун сезим болду. Бул неожиданно болду да, неожиданный белек болду биз үчүн. Ыраазычылыгымды билдирип кетем Беси компаниясына, ушундай колдоо көрсөтүп, ушундай поддержка кылып, бизди ушинтип куттуктап турганына, жана дагы жалпы Беси компаниясына чоң ийгиликтерди каалаймын. Жана дагы баарыңыздарды ушул Беси компаниясына жумушка чакырамын. Бул компаниянын эң негизгиси бул колго акча алуу жана бардыгы документалдуу жана полный таможенный союз менен жумуш жасалат да. Каерде болбосоңуз деле Беси компаниясында телефон аркылуу, интернет аркылуу жумуш жасасаңыздар болот. Бул өтө сонун мүмкүнчүлүк. Мен Беси компаниясына келгенимде эле эмнесине кызыктым? Беси компаниясынын эң негизги продукциясына кызыктым. Натуралдуу, эч кандай химикалык заттары жок продукциялар менен колдонулуп туруп, мен албетте бул компанияга келгенимден кийин, значит, бул менин милдетим деп ойлодум да. Себеби дегенде мы обязаны, биз бирөөнүн ден соолугу үчүн, если ошол пайда келтире турган болсок, биз милдеттүүбүз ошол продукцияны элдерге тартуулап айтуу. Мен эң негизги кадамым бул адамдарды ошол продукцияга үгүттөп, жана бардыгын үйдө отурган энелерге же болбосо кандайдыр бир проблемалар менен да, финансовый жагынан проблемаларына жардам берүү максатында ошол компанияга жазылып иштеп жүргөнүмө азыр болгону 9 айдан ашты да, 10 ай болуп келе жатат. Караңыздар, 1 жылга жете элек компаниянын иштеп атканыма. 2 айдын ичинде офис ачып, уже лидерский статусуна директор званиясын жабып, евро премияларын алып олтурам. Беси компаниясынын сонун мүмкүнчүлүктөрүнүн саякаттарына мына жакында Москва шаарында 6 жылдыгын белгиледик. Караңыздар, 6 эле жылда бул эми өсүп келе жаткан компания. Ошондуктан баарыңыздарды мен ушул компанияга чакырып келгим келип турат. Жана мен ар бир командама, ар бир лидерлериме ыраазычылыгымды билдирем. Мен менен чогуу мага ишенип, кадамыңарды таштаганыңыздар үчүн. Жана дагы ар бириңиздерге айтат элем, компаниянын мүмкүнчүлүктөрү аябай көп. Ошондуктан коркпой алдыга кадам таштооңуз керек. Себеби дегенде компаниянын продукциялары жана маркетинг планы менен өтө жеңил. Ар бириңиздерди ошол компаниянын мүмкүнчүлүктөрүнүн бардыгын жакшылап үйрөнүп алып, жана биргеликте Беси компаниясын өстүрөлү, өнүктүрөлү. 2020 жыл ар бириңиздерге ийгилик алып келсин. Жана дагы сиздердин, биздин ушул командабыздан ар бириңиз бардыгыңыздар лидер болуп чыгып, 2020 жылы саякаттарга баралы. Мен максатым аябай чоң. Сиздердин да ошондой максаттарыңыздар болуш керек. Албетте максат кылыш үчүн сиздер эмне кылышыңыздар керек? Максатты орундатышыңыздар керек. Сиздер кыймылдашыңыздар керек. Сиздер күндө обучение алышыңыздар керек. Биздин ар бирибизде өзүбүздө чаттарыбыз бар, обучающий чаттар да. Жана дагы лидерский школаларыбыз бар. Ал жерден не только компаниябыз боюнча эле да, жалпы бизнес боюнча дагы тренинг өтөт да. Ошолорду билип, жана кантип жумуш жасаш керек. Биз аз көпчүлүгүбүз интернет тармагындабыз, Instagram, Одноклассник, YouTube'да да, болгон тармактарда биз кантип жумуш жасашыбыз керек, ошол боюнча сиздер маалыматтуу алышыңыздар керек. Кээ биркилер бар, мен мынакей регистрация болдум и что-то эч нерсе болбойт атат го дешет да. Эгер сиздер регистрация кылып, эгер сиздер продукцияны же болбосо кандайдыр бир оозуңуздарды ачып ошол компанияны боюнча сүйлөп башта элек болсоңуздар, анда сиздер бизнесте эч кандай бизнес баштаган эмес болосуздар. Эгер сиздер бизнес баштадым десеңиздер, анда сиздер уже сүйлөп баштаган лидер болушуңуздар керек. Сүйлөө менен биз эмне кылат экенбиз? Акча табат экенбиз. Ошондуктан ар бириңиздерди айтып кетким келет эле, оозубуз ачык, магазинибиз ачык дегендей. Ошол тууралуу сиздерге сонун сабак өтүп кеткем да. Ошол боюнча дагы жакшылап сиздер
албетте билимден да, эң негизги билимден. Эгер сиздер билимиңер канчалык бийик деңгээлде болсо, ошончолук бийик деңгээлге көтөрүлөсүздөр. Ошондуктан постоянно обучениеда болуп туруп жана лидериңиз, сиздин лидериңиз эмне жасап жатат, лидериңиз эмне деп сүйлөп жатат, ошол нерсени кайталоо максатын кайталоо деле биз кайталап жатып эле биз деле ошол лидерди тепкичине көтөрүлөт экенбиз. Баарыңыздарды дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетким келип турат.